Assalamu alaikum. Суроолор боюнча простата бези жана анын оорусу тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Простата бези бул эркектерде гана болгон орган болуп саналат жана анын кызматы сперматозоидтерге керектүү болгон сокту бөлүп чыгаруу жана анын ишин жакшылоо болуп саналат. Ал табарсыгыбыздын астында жайгашкан орган болуп саналат. Көпчүлүк эркектер айрыкча 40 жаштан өткөндөн кийин ушул простата безинин оорусу менен жабыркай башташат. Ал эми азыркы учурда болсо ар кандай шарттар айрыкча экологиялык бузулууларга ылайык простата өнөкөт простатит менен ооруп калгандардын жаш курагулам төмөндөдө айрыкча 19-20-25 жашка чейинки балдарда деле бул оору өтө кеңири таркап кетти. Демек, бул бүгүнкү күндүн глобалдуу маселелеринин бири болуп саналат. Анткени, эгерде өз убагында туура аракеттерди кылбасак жана камкордук кылбасак бул органыбызга эртеге ошол жаштарыбыздын ата болуу мүмкүнчүлүгү төмөндөп кетиши толук ыктымал. Андыктан ушул нерсеге айрыкча көңүл буруу керек болуп эсептелинет. Демек, простата бези шамалдап калышы же болбосо сезгениши простатит деп айтылат. Курч кармаган жана өнөкөт простатит бар. Бул орусча айтканда острый и хронический простатит. Демек, көбүн эсе биз курч кармаган простатитти сезбей деле калабыз, балким грипп болгон сыяктуу болуп эле өтүп кетиши толук ыктымал. Дененин табы 38,5-дан дагы ашат. Ар кандай чыйрыгуу, грипп болгондо сезе турган симптомдордун баардыгы болушу мүмкүн. Ага кошумча заара ушатканда ачышы мүмкүн, ушул жактары оорутат. Ушул сыяктуу симптомдор болуп, көбүн эсе муну сезбей деле өткөрүп жиберебиз. Ал эми өнөкөт простатит болсо, ал өзүн анчалык көп байкатпайт, бирок мезгил менен өзүн сездирип, оорутуп, айрыкча промежность деп коет, ылдый жактарыбызда оорутуу симптомдору байкалып жүрө берет. Ага кошумча дагы ажатканага тез барышыбызга туура келип калышы мүмкүн. Айрыкча кечкурун эле көп катташка туура келип калат. Ошентип, простатит ушул эркек адамдын жашоосуна өтө чоң тоскоолдук жаратып, кыйнап жүрө берет. Аны дарылоо деле оңой эмес, анткени ал ушунчалык терең жайгашкандыктан кан айланууну жакшыртуу дагы бир топ кыйын болуп саналат. Андыктан аны өз алдыңызча дарылоого аракет кылбай эле койгонуңуз жакшы. Айтып өттүм, өтө анатомиялык жактан терең жайгашкандыктан анын бир жабыркап калышын толук бойдон өз алдыңызча жакшылоо мүмкүн болбой калат. Андыктан сөзсүз түрдө урологко барып, өзүдөгү симптомдор байкалса, мисалы заара ушатканда ачыша турган болсо, кээде кан аралашып калышы мүмкүн, кээде дагы башка симптомдор болот. Заара ушатыш, тез заара ушатып каласыз, белдериңиз кошо оорушу мүмкүн, буттарыңыз кошо оорушу мүмкүн, көп симптомдор болот. Ушул симптомдор көп убакыт бою кайталанып турган болсо, эч кыйынчылыгы жок, урологдун алдынан бир өтүп коюшуңуз керек. Эгерде сиз үйлөнгөн болсоңуз, ошол аялыңыз менен болгон маселеде дагы кыйынчылыктар жаралып башташы мүмкүн. Ушулга дагы өзүнүн сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Эми мындан кантип арылууга болот? Албетте, антибиотикке терапия кылынат. Ошол жердеги микробду толугу менен жок кылышка туура келет. Эгерде антибиотикке терапияны аягына чейин албай турган болсок, калып кеткен, өлгөнгө үлгүрбөй калган микробдор кайрадан көбөйүп, кайрадан ооруну кыска эле убакыттан кийин козголуп калышы толук ыктымал. Ошондуктан эгер уролог сизге антибиотик жазган болсо, акырына чейин эң кеминде 5 күн, болбосо 7 күн алышка туура келет. Ага кошумча айта турган нерсем, ар дайым ушул жактарыңызды, белди, алды жагыңызды, лобный область деп коет, табарсыктын тушун, чаттарыңызды ар дайым жылуу алып жүрүшүңүз керек. Кантип жылуу алып жүрсө болот?
Ич кийимиңиз ар дайым пактадан болуш керек. Эгерде терилеген болсо жана ар дайым ысыкта терлеп жүрсө, өзүңүз менен кошумча ич кийим алып, аны алмаштырып турсаңыз дагы бир күндө бир жолу болсо дагы абдан жакшы болот. Ага кошумча тамандарыңызды дагы ар дайым үшүтпөй жылуу кармашыңыз керек. Эгерде сиз намаз окуй турган болсоңуз, даарат алганда дагы ар дайым эле жууй бербей, жууганда дагы эң зарыл гана жерлерди жууп, болбосо влажный салфетка деген бар азыр. Ошону колдонсоңуз дагы абдан жакшы болот. Ага кошумча сөзсүз түрдө физикалык активдүүлүк, ушул белди кыймылдата турган, пут менен кыла турган машыгууларды мүмкүн болушунча көбүрөөк аткарышыңыз керек. Белди айлантышыңыз керек, көөдө көтөрүп түшүрүшүңүз керек, буттарды айлантышыңыз керек. Ошондо гана кан ошол простата безиңизге жакшыраак жетип, кан айлануу жакшыраак болот дагы, айыгып кетүү дагы оңой болот. Эгерде сиз оорубай эле жүргөн болсоңуз дагы, бирок сизде өнөкөт простатит бар болсо, козулуп калышы бир топ кыйын болот. Ачуу тамактарды бир аз чектейсиз, шириндиктерди дагы жебей койсоңуз абдан жакшы болот. Өтө майлуу тамактардан дагы чектелип жүрсөңүз, буюрса простатит сизди анча кыйнай бербейт. Ага кошумча витаминдерден цинк деген бар. Бул ошол простата бези үчүн өтө керектүү болгон микроэлемент. Андыктан аны профилактикалык дозада ичип турсаңыз сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Жана дагы кошумча аялыңыз менен гана болуңуз. Эгерде сиз үйлөнө элек болсоңуз, айыгып эртерээк үйлөнгөнгө аракет кылыңыз. Же болбосо динибизде айтылгандай орозо тутуп, мүмкүн болушунча өзүңүздү таза кармаганга аракет кылышыңыз керек. Анткени ар бир кошумча ошол партнер сизге маселе жаратып калышы толук ыктымал. Андыктан ушул кеңешке дагы көңүл буруңуз. Жана дагы кошумчам, суюктукту көбүрөөк ичиңиз деп айтып өттүм эле ушундай. Жана суюктукту көбүрөөк ичкенде муну күндүзү көбүрөөк ичиңиз, кечинде азыраак ичиңиз. Анткени айрыкча чайды көбүрөөк иче турган болсоңуз, кечкурун ажаткана менен достошуп каласыз дагы, ал жакка уктай албай кайра чыгышыңызга туура келиши мүмкүн. Ошондуктан суюктукту көбүнчө күндүз ичип, кечинде укташыңызга 2 сааттан ашып калганда токтотуп, жебей ичпей эле койгонуңуз сиз үчүн абдан жакшы болот.